Дастан мырза, ошол Аскар Акаев сизде биринчи келишимде өкмөт менен макулдашпай чечим чыгарып Камеканы салыктан бошотуп салган үчүн кызматтан кеткениңизди айтып жатат. Кыргыз элин 15 жыл алдап келди, азыр да алдагысы бар. Ал убакта Кыргыз алтын эмес, өкмөт дагы салыктан бошотууга укугунан айрылган. Ушундай эле, Темир Аргымбаев. Өкмөт эмес, президент өзү салыктан бошото алган эмес. Бир гана жогорку кеңеш бошотуп алган. Ушундайбы? Кантип мен ошого салыктан бошотом. Бул эмне деген дөрүгөн сөз. Мындайда мен тактуу үчүн айтып кетейин. Биз комиссиянын алкагында карадык. 93-94 жылкы генералдык келишимде компания салган мөөнөтүнө анан кийин иштегенден баштап дагы 5 жылга чейин бүт салыктан бошотулган. Ошондо 93-94 жылы иштей башташкан, 97 жылга чейин салык бүткөн, салык төлөгөн эмес, 97 жылдан 2003 жылга чейин бардык салыктардан бошотулган. Андан кийин гана 2003 жылдан гана салыктар төлөй баштайт деген. Ошо төлөгөндө дагы мурунку баягы косвенный налогтордун баарынтан кайра өздөрүнө возмещение кылып алат. Мен түшүндүрүп берейин. Ал убакта тышкы инвестиция жөнүндө мыйзам бар болчу. Ошо мыйзамдын негизинде бошотулган. Эмне үчүн? Бул Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп берген. Салыкты төлөсө, кредитти кайрып берүү мөөнөтү узармак, анын үстөгү көбөйүп кетмек. Ачык айтып коеюн. Анын үстүнө мен Кыргыз алтын жетектегенде Кыргыз алтын бул долбоордун өндүрүш технологиялык жагдайын гана чечкен. Калган маселелер финанс министри, геология министри, экономика министри, жаратылыштуу коргоо комитет, салык, бажы комитеттер өздөрү тейлиyor. Эмнеге мурдагы президент анда мындай маалымат берип жатат? Меле багы калпайтып көнүп калган киши калпайта берет экен. Жакында эле сиз ошол алиби кезинде Акаевди Кыргыз алтындын жетекчилигинен ошо бошоттуруп, анан аялы Майрам Акаева аркылуу $1 миллион суратканын, коркутканын айттыңыздар да. Анан эмнеге бул маалымат эми гана коомчулукка чыгып жатат да? Мисалы, Кумтөр боюнча иликтөө жүрбөй же болбосо сиздин анын ичинде ысымыңыз аталбаса жабылбай ошол жабылып ойдон эле калат беле? Мен сизге ачык айтып коеюн, бул мен тараптан далилденип бере албаган маалымат. Себеби мындай иштерди күбөлөрдүн көзүнчө айтпайт турабы? Мен муну ушуда айтпайт элем. Эгерде а кишинин калпайтканы болбосо, а киши айтып атпайбы? Салыктан жеңилдик берди. Ал убакта өкмөт жеңилдик бере алган эмес, мен эмес, өкмөт. Бул келишимге өкмөт толук курамы менен 29 министр комитет жетекчилери кол койгон. Эгерде мен ошондой бейбаштыкка барсам, өкмөт мени жоопко тартат эле. Бул болбогон сөз. Эмне үчүн мен жанагындай да айттым. Анткени мени ал үчүн жумуштан алган жок. Корпоративдик башкарууну киргизүүгө байланыштуу деп шылтоо алган. Ачык айтканда мен ал кишинин саясатын колдогон эмесмин. Ачык жогорку кеңеште бетине айткан кемчиликтери үчүн мени алды да. Эми азыр ошо $1 миллионду суратканын сиз кантип далилдейсиз? Мен айткам да, мен сизге айттым, ал далилденбей турган маселе. Анткени андай маселени күбөлөрдүн көзүнчө айтпайт. Бирок бул чындык. Кеч айтып жаткан жоксузбу? Эми кеч айтса, ал убакта айтканым менен баары бир ким ишенет элем мага? Азыр да мүмкүн ишенбейт. Ишенген ишенет, ишенбеген ишенбейт. Темир мырза, Акаев ошо социалдык фонд түзүлгөнүн ошо 2003 жылдан кийин, анан анда $86 миллион болгонун айтты да. Анан бул акчалар кайда кантип жумшалганы тууралуу дагы мисалы иликтедиңиздерби? Анткени бул акчалар мисалы элдин кызыкчылыгына пайдаланды же болбосо революциялык лидерлер бөлүп алды, мунун дагы далилдеш керек деп айтып жатат да ал киши. Бул жерде мындай болгондо эки нерсе бар да. Биринчиден биз жана 2003 жылкы реституция болгондо 2ден 3-тү 3дөн 1-ге алмаштырдык. Андан кийин кыска мөөнөттүн ичинде ошол 3дөн 1-ün 33%-ын 15% сатып жиберишти. Сатып жибергенден кийин 2 айдан кийин баалар ошол централдын акциясы абдан өсүп кетти да. Биз ошондо $86 миллион алган экенбиз, ал келип бюджетке түшкөн. Аны баардыгын бир убакта колдонгонго уруксаат берген эмес, ошо Минфиндин счетунда туруп, жылына $16 миллион алып, ошол социалдык багыттарга колдонду. Анда социалдык фонд түзүлгөн эмеспи? Жок, социалдык багыттарга деп атайын бул депозитке салып, депонировать этип коюшкан, колдонушкан. Эми жана экинчи маселесин айтып кетейин. Ошол учурда келишимдердин башында жүргөн Аскар Акаев ушундай маалыматтарды эмнеге анда чаташтырып жатат да, социалдык фонд жөнүндө? Эми убакыт өтүп кетти, мүмкүн колунда документ жок, ошентип айткандыр, бирок бул баягы бюджетке социалдык багыттарга кеткен акча. Экинчиси, азыр айтып атпайбы, мынакей мен ошо интервьюсунда окудум Азаттыктанчы. 2003 жылкы жана 3ден 2ден 3-үстү 3дөн 1-ге айырмаштап жиберген бул КМКнын активдери көп болгон депчи. Ошол боюнча пикирин уга кетели анда. Азыр мурунку президенттин пикирин угуп алып, анан ошого жараша жооп берсеңиз.
комиссия мына бир беттүү тыянак чыгарып атат. Бир беттүү элге толук информация бербей атат. Эгер элибизге толук информация берсек, ошол Сентера түзүлгөндө Камека компаниясы Кумтордогу гана үлүшү менен эмес, Сентерага киргенде Камека ошол Монголиядагы алтын кениндеги үлүшү менен жана Америка Кошмо Штаттарындагы алтын кениндеги үлүшү менен кирген. Ошондуктан алардын үлүшү Сентерада көбүрөөк болот. Кыргызстандын үлүшү калыс такталган, ал жөнүндө ошол мамлекеттик комиссиянын дагы чечими бар. Ошол кезде комиссиянын төрагасы Темир Сариев дагы депутат болчу. Ал дагы өзү добушун берип колдогон. Эл аралык жанагындай эксперттер дагы заключениясы бар ал жерде. Жогорку кеңештин элегинен өткөн карындашым. Алар ийне жибине чейин талкуулашып, бир күн эмес, бир айда, 2-3 айда талкуулаган болчу парламент. Ал маселе мындай билөмүк чечилген маселе эмес. Темир мырза, азыркы айтылгандай, сиз чын эле добуш бергенсизби же чын эле ошол убакта балким бир тажрыйбасыздык кылдыңыз беле? Жок, мына менин колумда ошол токтом турат. Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын токтому турат. 20-июнда каралган 2003-жылкы биз каршы чыкканбыз. Ошондо мен ошол токтомго добуш бергем. Бу жерде мынакей Сариев деп турат. Бул эми тарых, муну барып жогорку кеңештен карап көрсө болот. Ал туура эмес маалымат берип атат. Экинчи маалыматын айтып кетейин. Ошол убакта реституция болгондо Канадада эмне бар эле? Канада биринчи кредиттерин койду, баягы алган кредиттер актив катары коюшту. Экинчиси бору менен гацурту койду Монголиядагы, андан кийин ренди койду. Мына төртөөнү койду дагы и биздин Кумтөрдү койду. Бүгүнкү күндө мына Камеканын менен Центердин жалгыздан жалгыз бир активи бул Кумтөр. Башка активи жок. Ренди сатып жиберди 15 миллионго чыгашы болуп. Ал эми гацурту иштеткен жок, боруда болгон 56 тонна болду, ал бүттү. Эми мынакей бүгүн Канада берип атат. Өздөрү 2026 жылга чейин ошол 20 тоннадан кем эмес таап турабыз деп, жылына казып алабыз депчи. 260 тонна казып алды, былтыркы менен кошкондо 270 тонна болду. Дагы аякта 400-500 тонна алтын жатат. Ушулардын баарын убагында 105-101 тонна болгон деп баалап туруп, анан кийин жанагы биздин үлүшүбүздү ылдый түшүрүп койгон. Ошентсе дагы 2003 жылдан баштап бюджетке киреше түшө баштаган биринчи жолу деп айтканына ишенсек болобу? 2003 жылы мындай болмокто, бул эгерде ошол 93-94 жылкы келишим менен кеткенде 2003 жылы салык каникулу бүтмөк. Алар салык төлөй баштамак. Ал эми 2007 жылы 10 жылдан кийин толук башкаруу Кыргыз тарабына өтмөк. Бул өкөтөң болбой калды. Андан кийин ооба салыктарды төлөй баштады. Мына мен астында динамикасы турат. Ошон 2004 жылы 24 миллион төлөдү, 2005 жылы 20 миллион төлөдү, 2006 жылы 21 миллион төлөдү, 2007 жылы 21 миллион төлөдү, 2008 жылы 38 миллион төлөдү. Ооба, бирок бул убакта баанын, дүйнөлүк баанын, алтындын баасы абдан жогору өсүп кетти. Ошондуктан келишимдер кайра каралды деп жатпайбы? 2009 жылкы каралган таптакыр башка. Ал дагы абдан чоң коррупциялык схема бар деп. Биз ошон үчүн мамлекеттик комиссиянын жыйынтыгында минтип айттык. 3 келишим тең, Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы толук сакталбай, ар түрдүү бүдөмүк жол менен кол коюлган деп. Ошон үчүн муну жокко чыгаруу керек деп айтты. Дастан мырза, сиз мына Центера боюнча ошо келишимге бир дагы талкуу болбой туруп кол коюлган деп айтып жүрөсүз да буга чейинки интервьюларыңыздарда. Бирок мурунку президент талкуулар болуп, айлап, эксперттер айлап карап чыккан, керек болсо Темир мырзаны күбө тартып жатат да, каралган деп. Анан кайсы негиздерге таянып сиз талкуулар болгон жок деп эсептейсиз? Темир мырза далилдеп берди, Акаевдин калпайтып атканын, токтомду көрсөтүп берди. Бир деп коелук. Экинчиден 2003 жылы жогорку кеңеш токтом кабыл алган. Ошого барылбасын деп. 2004 жылы жогорку кеңеш дайыр токтом кабыл алган. Бул жарабайт деп. 2005 жылы 3-чү жолу токтом кабыл алган. 3 токтом калган. Эмне үчүн ошо 3-өө тең жалган болуп атабы? Кимди
алдайм деп ойлойт бул киши. Мен айтып коеюн, мен ошондо депутат болчумун, биз парламентте кумтөр маселесин бир жолу караганбыз. Менин сүйлөгөн сөзүм да бар. Аны өткөндө Садыр Жапаров ошо тасмасын бергенде менин сөзүмдү да келтирип берди. Биз абдан катуу турганбыз. Ошол туура эмес жол менен баратабыз. Колубуздагы өзүбүздүн алтыныбызды, байлыгыбызды жөнүнө берип атабыз, башкарууга дагы ошондон кийин кол жууп калабыз деп биз абдан катуу турганбыз. Мыйзам чыгаруу жыйынынын 3 жолку токтому бар. Үчөөнү тең каршы чыккан. Бирок